Мамлекет тарабынан Кыргыз сотунун беделин көтөрүүгө көптөгөн аракеттер жасалып эле келе жатат. Бирок сотко сөзсүз түрдө бирөө ыраазы болсо, экинчи тарап нааразы болуп, ишенбөөчүлүк көрсөткөн жагдайлар арбын. Көпчүлүк учурда Кыргыз сотунда адамдык фактор ойноп кеткен учурлар кездешери эч кимге деле жашыруун эмес. Эң башкысы соттор адилеттүү чечим чыгарууга бийлик бутактарда кызыктар болушу керек. Соттордун көз карандысыздыгын сактоо бул мыйзам жолу менен, анын ичинде ушул башка бийлик бутактары, ушул мыйзам чыгаруу бийлиги, президент, өкмөт ушулар камсыздап туруш керек. Сот өзүн өзү камсыздай албайт бул жагынан. Ошолор колдоп, көз каранды болсун соттор, иштерди чечерде жазык иши болобу, жарандык иштер болобу, экономикалык иштер болобу, мыйзам талабы менен чечсин, мыйзам менен жашайлы дегенде ошол бийлик органдары да колдош керек. Эгерде алар колдобой кайрадан сот бийлигин өзүнө курал катары кылып пайдалана башташса, албетте бул жерде көз карандысыз сот бийлиги жүргүзүлүп атат деп айтыш кыйын. Албетте судьянын жумушу оңой эмес, ар бир чечимдин артында адамдын тагдыры турат. Дал ошол сот тутумун жакшыртуу, адилеттүү чечимдерден көз каранды. Демек, алдыда сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруу жана анын сапатын жогорулатуу маселеси турат. Президент Садыр Жапаров мындан ары бийлик түзүмдөрүнөн судьяларга көрсөтмө берүү же тескөө деген мыйзамсыз аракеттерге жол берилбестигин баса белгиледи. Ал эми соттордо мыйзамды туу тутуп, таза жана акыйкат иштөө талап кылынат. Мамлекет башчысынын баамында соттун калыстыгына, иш билгилигине, адилеттүүлүгүнө көлөкө жүрүп турган аракеттер мамлекеттин беделине шек келтирет. Соттун калыстыгына, иш билгисине, адилеттүүлүгүнө көлөкө түшүрө турган аракеттерди жасоо, судьялардын жүрүм турумунун этикалык нормаларын бузуу жана башка ушундай терс көрүнүштөр жеке судьянын гана аброюна шек келтирбестен, жалпы мамлекеттин беделине дагы шек келтирет. Элдин үмүтү менен ишеничин актоого мезгил келип жетти жана көптөн бери чогулуп келген көйгөйлөрдү тезинен биргеликте жапатырмак чечүүгө милдеттүүбүз. Болбосо тарых бизди кечирбейт. Мыйзам так сакталып, соттордон калыс жана адилет өкүм чыгыш үчүн биринчи кезекте судьялар өздөрү кынтыксыз болушу керек. Буга катар судьялыкка тандалып жаткан талапкерлерге карата дагы талап катуу болушу керек. Президент сотторду тандоо тартибин бир нече критерийлер аркылуу кайрадан карап чыгуу керектигин белгиледи. Өзгөртөбүз деген аракеттер көп эле болгон. Бул Бакиев президент болуп турган кезде булардын айлыгын көбөйтсөк, ошондо булар пара албай калат деп айлыктарын аябай көбөйткөн. Кыргызстандагы бюджеттен айлык алгандардын эң көп айлык алган соттор. Соттордун баары эле паракор, соттордун баары ушундай деп айтканга айта албайбыз. Соттун ичинде эле жакшы соттор бар, честно иштеген соттор бар. Бирок алар азчылыкты түзүп атпайбы. Ошон үчүн бул системаны реформаламайынча бизде коррупция менен күрөш натыйжа бербейт. Сот тутумунун материалдык техникалык базасын жакшыртуу, судьялардын эмгек акыларын көтөрүү, социалдык кепилдиктерин камсыздоо, ошондой эле санариптештирүүнү киргизүүдө алгылыктуу иштер болмокчу. Мунун бардыгы өлкөдө көз карандысыз, таза жана ачык айкын сот тутумун түзүүгө болгон аракеттин башталышы. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.